Ош технологиялык университетинин 1994-жылы окууну ийгиликтүү аяктаган. 30 жылдык бүтүрүүчүлөрү университетте болушту. Курулуш адистигин аяктаган бүтүрүүчүлөр билим уясында жолугуп, билим берген ага эжекелерин, группалаштарын, студенттик күндөрүн эске салышты. Окуу жайдын ректору Жамболот Турсунбаев бүтүрүүчүлөрдү жылуу тосуп алып, Ош технологиялык университети үчүн ар бир бүтүрүүчү маанилүү экенин баса белгиледи. Диплом алып чыкса, биздин мамлекетибизге өтө чоң бир пайда келтирет эле да. Ошондой мамлекетке пайда келтире турган бир чоң бир күчтүү ушундай бир келечеги бар окуу жайлардын бири азыр ушул Оштуу. Эми ошол убакта биз айылдан келип 5 жыл бул жерде окуп, ошол окуган илим билимибиздин окуганыбыздын негизи азыр бизге пайдасы тийип атат. Курулуш тармагында иштеп атабыз. Курулуш тармагында иштеп аткандарыбыз бар. Азыр бизде көпчүлүгү эле биз менен бүткөн бүтүрүүчүлөр курулуш тармагында бир жакшы кызматтарды иштеп, азыр жаштарыбыз кыйлаган эметип калгандан жаштарга орун бошотуп берип, частный компанияларда, строительный компанияларда иштеп аткандар бар. Бул окуган билимиң эч качан мындай пайдасыз калбайт да. Окуш керек. Азыркы биздин Кыргызстандын жаштарына, абитуриенттерге ушул окуу жайга келип тапшырып, инженердик факультеттерге көбүрөөк тапшырып, ошол жерде окуса дейм. Инженер болуш кыйын, чынында окуусу кыйын аябай инженер. ПГСте окуш аябай кыйын да. Себеби курулуш деген нерсе ушунчалык тактыкты талап кылат. Ал тактыктын расчёттору ошончолук күчтүү болот да. Нольго чыгармайынча ал курулуш тармагы болбойт. Курулушта 1 сантиметр ката кетсең, анын келечектеги последствиясы өтө оор болот да. Ошон үчүн тактык керек. Жолугушуунун алкагында жаңыланган университет боюнча экскурсия, профессор, окутуучулар курамы менен жолугушуулар уюштурулду. Бүтүрүүчүлөр окуу жайга жана окутуучуларга өз ыраазычылыктарын билдиришти. Өнүгүү цивилизациялык коомдун деңгээли мына ушул технологияны талап кылып турган убак. Ошондуктан биздин келечектеги мындай тапшыруучуларга, бүгүнкү мектепти бүтүп аткан бүтүрүүчүлөргө дагы айта турган нерсебиз, жаштар бизди Кыргызстандын келечегин көтөрүү үчүн эң негизги басымды технологиялык, техникалык багытка көбүрөөк басым жасаса жакшы болмок эле. Себеби дегенде бизде Кыргызстандагы кен байлыктарды иштетүү дагы бул дагы техникалык багытта турган тоо-кен багыттарында, ошону менен бирге эле автотранспорт багытында, энергетика багыты, курулуш жана архитектура багыты, булардын бардыгы мына техникалык багыттар болгондуктан келечек биздин Кыргызстанды өнүктүрүүдөгү, өнүгүүсүндөгү негизги жол катары бул техникалык багытты айта кетсек болот. Жаңы бүтүп аткан бүтүрүүчүлөр дагы мына ушул жагдайлардан техникалык багытка көбүрөөк көңүл бурган болсо, биздин Кыргызстандыбызды өнүктүрүүгө жакшы салым кошо алат деген үмүттөбүз. Ош технологиялык университети бүтүрүүчүлөр менен сыймыктанат. Бүтүрүүчүлөр менен байланыштар үзүлбөй, дайыма алар үчүн эшигин ачык коет. Бүгүнкү күндө Ош технологиялык университетинин бүтүрүүчүлөрү өз кесиби боюнча алыскы жана жакынкы коңшулаш мамлекеттерде үзүрүлүү эмгектенип жатышат. Ошондой эле бардык бүтүрүүчүлөр коомдо өз ордун таап, өлкөбүздүн өсүп өнүүсү үчүн салымын кошуп келишет.